баштайбыз. Саламатсыңарбы? Бар болгула балдар. Балдар маанайыбыз кандай? Жакшы эс алып келдиңерби? Ыр менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бул баарыңарга керек. Сактагыла аларды. Азаматсыңар балдар. Кече биз эмне жедик? Эсиңерде бардыбы балдар? Ооба. Кана ким эмне жеди? Нан жедиңерби? Сүт ичтиңерби? Жумуртка жедиңерби? Анда эмесе балдар, алдыңардагы баракчадагы тамак аштардын сүрөттөрү бар. Ким кече эмне жесе, мына ошону тегерек кылып белгилеп чыгабыз, макулбу? Кана баштадык анда балдар. Азаматсыңар. Кана ким сүйлөп берет кече, ким эмне жеди экен? Кана? Эрмек айтып берет экен. Мен кече жумуртка жедим. Дагы эмне жедиң? Нан жедиңби? Кофе. Нан жегенде эрмек белгилебей калыптыр, Азаматсың. Кана отурабыз. Аленур. Дагы? Печенье жедим. Салат жептир, Аленур. Азаматсың. Отурабыз. Кана айыма жооп берет. Мен кече пицца жедим. Нан жедим. Шоколад жедим. Азаматсың. Кана отурабыз. Кече чипси, тукум жедим. Нан жедим. Азаматсың. Биз эмне үчүн тамак жешибиз керек? Эмне үчүн тамак жедиңер? Өсүү үчүн. Азаматсыңар дагы? Жашоо үчүн дагы? Ден соолугубуз чың болуш үчүн дагы? Күчтүү болуш үчүнбү? Билимдүү болуш үчүнбү? Азаматсыңар. Анан балдар, силер азыр бул жерде көрсөтүп аткан, белгилеп аткандан мен байкап чыктым. Süt içkender, nan jegендер, жумуртка жегендер, печенье жегендер. Анын арасында балдар, силер эмнелерди жепсиңер? Чипсы жедиңерби? Чипсы жедиңер. Бул тамак аштар биздин ден соолугубузга пайдалуу. Бирок балдар, пайдалуу, анан зыяндуу тамак аштар деп буга чейин бөлүп билебизби? Билебиз. Демек бүгүн силер менен биз ден соолукка пайдалуу тамактануу деген темада биз сабак өтөткөнбүз. Доскадагы сүрөткө көңүл бурабыз. Силер кимдерди көрүп турасыңар?
Балдарды көрүп турабыз. Балдар эмне кылып жатышат? Ойноп жатышат. Дагы? Секирип жатышат. Ой, чуркап жатышат экен, секирип жатышат. Анан кубанып жатышат экен, азаматсыңар. Булар ден соолугу чың болгон үчүн секирип жатабы? Ден соолугу мыкты болгон үчүн ойноп жатышабы? Оорубаган үчүн кубанып жатышабы? Азаматсыңар балдар. Демек, ден соолугубуз канчалык мыкты болсо, ден соолугубуз чың болсо, оорубасак, анда биз ар дайым чуркап, ойноп, кубанып турат экенбиз, балдар? Биз эмне үчүн күн сайын тамактанып турушубуз керек деп айттык, Биз эртең менен, түштө жана кечинде эмне кылышыбыз керек? Тамактанышыбыз керек экен. Бир күндө биз 3 жолу тамактанышыбыз керек экен. Андан кийин балдар, ошол тамактануубузга биз кандай тамактарды жеп жатабыз? Көңүл бурушубуз керек экен, балдар. Эң туура айтат. Эрмек туура айтып атат. Пайдалуу тамак аштарды эмне кылышыбыз керек экен? Жешибиз керек экен. Азаматсыңар. Анда мен силерге суроо берейин, балдар. Бул эмне? Суу. Балдар, суу кандай түстө? Түссүз экен, азаматсыңар. Балдар, суусуз жашоо барбы? Жок, суусуз жашоо жок. Биз сууну турмушубузда эмнелерге пайдаланабыз? Чай кайнатып ичебиз. Дагы ким жооп берет? Аделя? Жуунуш үчүн. Ичүү үчүн колдонобуз. Дагы? Зайнап? Жуунуш үчүн. Азаматсың Алим? Сууну ичиш үчүн. Сара? Идиш жууш үчүн. Балдар, жалпылап айтканда, биз сууну турмушубузда пайдаланабыз. Аны биз турмуш тиричилигибизге колдонобуз. Анан жаныбарларга берүү үчүн дагы суу керек делеби? Ооба. Өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн суу керек делеби? Ооба. Демек, ушул суу бизден ден соолугубузга дагы абдан пайдалуу экен, балдар. Биз күнүнө 6-7 стаканга чейин сууну ичип турушубуз керек экен. Мындан кийин суунун кандай пайдасы бар экен ден соолугубузга билип алабызбы? Азаматсыңар, балдар. Булар дан азыктары деп аталат. Дан азыктарына буудайдан жасалган нандар, булочкалар, токочтор, печеньялар кирет экен. Ал эми андан сырткары дагы бурчакты дан азыгына кошсок болот, төө бурчакты дан азыгына кошсок болот. Дагы Хадича туура айтып атат, күрүчтү дагы дан азыгы деп эсептейт экенбиз, балдар. Бул көрүп тургандарыбыз сүт азыктары жана эт азыктары. Сүт азыктарына эмнелер кирет? Бул эмне, балдар? Йогурт экен, Йогурт, сүт, каймак, сүзмө, бул сүт азыктарына кирет. Ал эми эт азыктарына эмнелерди кошсок болот? Силер билесиңер. Эт дагы? Колбасаны айтсак болот. Сыр сүт азыктарына кирет экен, Жумуртка, тооктун эти, жылкынын эти, уйдун эти, койдун эти, булар эт азыктарына кирет экен. Буларды биз эмнелер деп атайбыз? Жашылча жемиштер деп айтабыз. Жашылча жемиштер. Жашылча жемиштер биздин ден соолугубузга дагы абдан пайдалуу экен. Кана, балдар, бул эмне? Капуста. Бул капуста жашылча жемиштерге кирет экен. Бул эмне, балдар? Помидор. Помидор ден соолукка абдан пайдалуу. Бул эмне, балдар? Кызылча. Кызылча. Бул кызылча дагы биздин ден соолугубузга абдан пайдалуу. Бул жерде бул эмне? Бадыраң. Булар сарымсак кыргызчасы, сарымсак деп айтабыз. Бул эмне? Жүзүм. Ал эми булчу? Лимон. Азаматсар. Мына ушул жашылча жана мөмө жемиштер биздин ден соолугубузга пайдалуу экен, азаматсыңар, балдар. Андан кийин эми бул жерде дагы тамак аштын түрлөрү бар. Карасаңар, таттуу тамактар кайталайбыз. Майлуу тамактар. Туздуу тамактар. Балдар, ушул майлуу, таттуу, туздуу тамактарды дагы жегенге мүмкүн. Бирок кандай жеш керек? Аз өлчөмдө
жеш керек экен, аны ченеми менен жешибиз керек экен. Эгерде таттуу тамактарды ар дайым жей берсек эмне болот балдар? Ооруп калышыбыз мүмкүн. Ооба, тишибизге зыян тийгизет экен. Ал эми майлуу тамактарды көбүрөөк жесекчи, анда биз ашказаныбызды оорутуп алат экенбиз. Ал эми туздуу тамактарды көбүрөөк жесек эмне болот анда? Семирип калабыз. Семиртип жиберет экен, азаматыңар балдар. Мына ушул майлуу, туздуу, таттуу тамактарды көп жегенден алыс болушубуз керек бекен? Ооба, азаматыңар. Кана балдар, класс. Эми оюн ойнойбуз. Туура жана туура эмес, же болбосо ооба, жок деген оюнду ойнойбуз. Мен силерге бир нече суроолорду берем. Эгерде туура болсо, эмне кылабыз? Ордубуздан турабыз. Эгерде туура эмес жооп болуп калса, ордубуздан турбайбыз. Азаматыңар. Кана биринчи суроо. Таттуу тамактар ден соолукка абдан пайдалуу. Балдар, таттуу тамактар ден соолукка абдан пайдалуу. Чын эле пайдалуубу? Таттуу тамактар ден соолукка зыян. Ден соолукка зыян. Демек, биздин Амир тапшырманы туура аткардыбы? Туура аткарбай калды. Амир кийинки суроолорго туура ойлонгуну. Макулбу? Балдар, дарбыз ден соолукка пайдалуу. Азаматсыңар, барыңар тапшырманы туура аткардыңар. Отурабыз. Туздуу тамактарды абдан көп жеш керек. Азаматсыңар, туздуу тамактарды көп жегенде эмне кылып жиберет деди Алим? Семиртип жиберет деп айтты. Ооруп калабыз деп айтты. Азаматсыңар балдар. Балдар, биз сууну бир күндө 6-8 стакан ичип турушубуз керек. Ичип турушубуз керек бекен? Азаматыңар, эң туура жооп бердиңер. Отургула. Мен силерге топ-тобуңар менен иштегенге тапшырма берем. Айбике менен Зайнап пайдалуу тамак аштар жөнүндө өздөрүнүн аткарган ишин бизге айтып беришет. Зайнап. Булар дан астары, булар жашылча жемиштер. Булар сүт жана эт азыктары. Азаматсың. Бул жашылча жемиштер. Анан? Сүт азыктары. Тапшырманы эң туура аткарышкан. Мынакей балдар, тапшырманы бардыңар, туура аткардыңар. Дан азыктарын өзүнчө жайгаштырдыңар. Жашылча жемиштерди өзүнчө, сүт азыктарын өзүнчө, эт азыктарын өзүнчө жайгаштырдык, балдар. Мына булардын бардыгы ден соолукка эмне экен балдар? Пайдалуу экен, ден соолукка пайдалуу экен. Эми балдар, ар дайым биз кандай тамактанышыбыз керек экен? Кандай азыктар менен? Пайдалуу тамак аштар менен азыктанышыбыз керек экен. Биз ар дайым пайдалуу азыктар менен тамактансак,
кандай болот экенбиз? Ден соолугубуз чың болот, күчтүү болобуз, билимдүү болобуз, оорубай жүрөт экенбиз. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн сабакка баарыңар абдан сонун катышып бердиңер. Эң мыкты катышкан окуучулар дагы болду араңарда. Зайнап, Алим, Айыма, Айбеке, Хадижа, Эрмек, Аленур, Намыз, Темирлан, Айдай. Анан калган окуучулардын бардыгы да бүгүн сабакка жакшы катыштыңар. Баарыңарды мен эң мыкты балдар деп баалайм. Эми үйгө тапшырма. Үйдөн ата-энелерибиз менен биргеликте ден соолукка пайдалуу жана зыяндуу тамак аштар жөнүндө сүйлөшүп келебиз. Анан силер ар дайым ден соолукка пайдалуу тамактар менен эмне кылышыңар керек? Тамактанышыбыз керек экен, азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы? Азаматсыңар. Кийинки сабакка жакшы даярданып келгиле, тапшырманы туура аткарып келгиле, макулбу? Ушу менен мен жана дүйнө сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта баргыла.